Урматтуу көрүүчүлөр, азырга чейин түшүндүргөн нерселерди жалпылап жыйынтыктап кетсек, биз биринчи сабагыбыздын башында экономика эмне деген суроого жооп издегенбиз. Бунун жообу негизинен айтсак, экономика бул чектелген ресурстарды адам баласы канчалык деңгээлде өзүнө пайдалуу түрдө колдонушу керек деген жооп деген суроого жооп издейт. Демек биздин ресурстарыбыз чектелген, ушул чектелген ресурстарды оптималдуу түрдө пайдаланышыбыз керек. Буну бизге экономика, ушул оптималдуу түрдө пайдаланууга экономика бизге жардам берет. Эмнебиз чектелген деп жогоруда айта кеттик. Бул биздин табигый ресурстарыбыз чектелген дедик, эмгек ресурстарыбыз чектелген дедик, акчабыз чектелген дедик, убактыбыз чектелген. Демек ушул убактыбыз жана ушул чектелген ресурстарды мен өзүмө же өлкө өзүнө же бир фирма өзүнө же бир үй бүлө өзүнө канчалык деңгээлде пайдалуу, канчалык деңгээлде пайдаланышы керек деген суроого албетте экономика жооп бермекчи. Азыркы силерге мен түшүндүрө турган нерсем кийинки этапта бул экономиканын модельдери. Бул модель деген эмне деп кетсек, модель деген бул экономика кандай иштейт, аны кандай көрөбүз, экономика деген эмне, буну көрүнөбү же бул ушуну түшүндүрүү негизинде биз модель колдонобуз. Мисалы үчүн кандайдыр бир учакты, самолетту көрүү үчүн анын модели жасалат. Ошол модельди карап биз анын чыныгы түрүн көрсөк болот. Ошондой эле биз экономикада модельдерди колдонобуз. Бул модельдер кандай бизге экономиканы кандай иштегенин көрсөтөт. Биринчи моделибиз бул өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүнүн модели десек болот. Өндүрүш мүмкүнчүлүгүнүн модели деген бул бир өлкө же бир адам, бул микро деңгээлде болушу мүмкүн же макро деңгээлде болушу мүмкүн. Биз бул чектелген ресурстарыбызды канчалык деңгээлде пайдалансак болот деген модельди көрсөтөт. Бул модельди мен силерге график түрүндө көрсөтүп берейин азыр. График түрүндө көрсөтсөк, биз бир өлкө дейли, бир өлкө эки гана товарды чыгарат дейли. Бул бир жагынан автоунаа болсун, автоунаа. Экинчи жагынан дейли компьютер болсун. Демек, бир өлкө эки товарды чыгарат, компьютерди жана автоунааны. Бул жерде биздин сызыкчабыз бар. Бул сызыкча биздин ресурстарыбыздын чегин көрсөтөт. Жогоруда айтып кеттик, кандай ресурстарыбыз чектелген деп айтып кеттик. Бул жогорудагы табигый ресурстар, адамдык ресурстар дедик, акчалай ресурстар дедик, жана убакыт дедик. Чектелген ресурстарыбыз негизинен ушулар. Мен бул диаграмманын ичине чекиттерди коюп кетейин. А чекити, Б чекити, В чекити, Г чекити деп коюп кетейин. А, Б, В, Г. Бул эмнени түшүндүрөт? Биздин дейли автоунаа 100 болсун, 100 автоунаа. Бул жактагы компьютер дейли 200 болсун, 200. Демек, биз
ресурстарыбызды bir өлкө колдонгондо, мисалы үчүн биз бардык ресурстарыбызды бир гана автоунаа чыгарууга колдонобуз десек, анда компьютер 0 компьютер 100 автоунаа чыгарабыз. Эгерде биз bir гана компьютер чыгарабыз десек, анда 200 компьютер жана 0 автоунаа чыгарабыз. Эмне себептен? Себеби биздин ресурстарыбыз чектелгендиктен biz 100 автоунааны жана 200 компьютерди бир убакта чыгара албайбыз. Бул мүмкүн эмес. Ошондуктан экономикада biz bir нерсени жасаганыбызда башка нерседен баш тартышыбыз керек. Бул баш тарткан нерсени biz альтернативдүү нарык деп эсептейбиз. Альтернативдүү нарык болот. Негизинен караганыбызда экинчи силердин көңүлүңөрдө бул чекиттерге бургум келет. А чекитинде эгерде биз чечим чыгарсак, А чекитинде өндүрүш чыгарабыз десек, бул мисалы үчүн бул компьютерден ушул көлөмдү чыгарабыз, автоунаадан ушул көлөмдү чыгарабыз. А чекити силердин оюңарча эффективдүүбү же эффективдүү эмеспи? А чекитинде биз экономикабызды эффективдүү жана колубузда болгон ресурстарды эффективдүү колдонуп жатабызбы же жатпай атабызбы деген суроо туушу мүмкүн. Албетте жатпай атабыз. Себеби Адан кийин бул жерде ушул чекитке чейин биздин ресурстарыбыз бар. Чекитке чейин ресурстарыбыз бар. Бул ресурстарды биз колдонбой атабыз. Бул жерде биз өндүрүштү токтотуп койдук Ада. Андан сырткаркы бул жактагы ресурстарыбызды колдонбой жатабыз. Ошондуктан А чекити биз үчүн тандай турган чекит эмес. Бул биз үчүн эффективдүү эмес болгон бир көлөм болуп эсептелет. Г чекитине силердин көңүлүңөрдү буруп кетейин. Г дейли. Г чекитинде биз өндүрүш жасай алабызбы? Албетте жок. Себеби биздин чегибиз ушул жери менен чектелген. Г чекити болсо чегибиздин сыртында турат, өзүңөр көргөндөй эле. Бунун мааниси биздин Г чекитин чыгаруу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби Г чекити биздин мүмкүнчүлүгүбүздүн сыртында. Ал эми кайсы бир чекит бул сызыктын үстүндө кайсы бир чекитти тандасак, ошол биз үчүн эң эффективдүү чечим болуп эсептелет. Мисалы үчүн Б чекитин ала турган болсок, бул жерде мисалы үчүн компьютерден ушул көлөмдү чыгарсак, анда автоунаадан дейли компьютер 190 дейли, 190 компьютер, бул жерден автоунаадан дагы 30 автоунаа. 190 компьютерге 30 автоунаа туура келет экен. Демек, Б чекитинде биз 190 компьютер жана 30 автоунаа чыгарабыз. Эгерде мен автоунааны көбүрөөк чыгаргым келсе, анда компьютерди азайтам, автоунааны көбүрөөк чыгартам. Демек, мен колумдагы ресурстардын көбүрөөгүн автоунаага жумшайм, а компьютерден азайым. Себеби менин ресурстарым чектелген. Демек, карайлы, бул жерден мен В чекитине демек өтүп жатам. В чекитине өткөнүмдө демек дейли 100 компьютер жана айта кетсек 80 автоунаа чыгарып атам. Демек, мен бул жерден 30дан 80ге 50 автоунаа чыгарыш үчүн мен 90 компьютерден кечип атам. Демек, бул жерден алган ресурстарымды мен автоунаа чыгарууга колдонуп жатам. Ошого колдонгонум үчүн мен бул жерден кечип атам. Себеби менин ресурстарым эмне чектелген. Биз Г чекитине өтсөк болобу? Албетте болот. Бул качан болот? Биз экономикалык өсүү болгондо, бул жерден мен экинчи сызыкты сызып кетким келет. Экономикалык өсүү деген эмне? Бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын көбөйгөн учуру. Ички дүң продукциясы көбөйгөн учурда өлкөнүн экономикасы чоңойот. Экономика чоңойгондо, демек биздин ресурстар дагы көбөйөт. Ресурстарыбыз көбөйгөндө, биз мүмкүнчүлүгүбүз дагы көбөйгөндө, бул экономикалык өсүү
убагында мүмкүнчүлүктөрүбүздү дагы көбөйт десек болот. Бул модель bir өлкөнүн же микро деңгээлде же макро деңгээлде адамдардын мүмкүнчүлүгүн канчалык деңгээлде пайдаланышы керек жана оптималдуу түрдө кантип пайдаланышы керек деген суроого жооп берет. Бул биз айтып кеткендей эле өндүрүштүн өсүү мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөн бир модель болуп эсептелет.